Эркектин ооматы менен ойношпо деген сөз күчтүү болуп атат да бүгүн. Аялдын дагы ооматы менен ойношпош керек, жигиттер. Муну моюнга алыш керек. Эркектин ооматы менен ойношпо дегенде көп материалдык жакты эсепке алат да. Машина алып кетиши, үй алып келиши, жакшына жашап кетиши. Да, бул эркекке жараша турган нерсе, эркекке керек дагы нерсе. Бирок аялдар дагы аялдын ооматы менен ойношпо дегенде аял киши машина алып кетсе, бизнес алып кетсе, интернетке звезда болуп кетсе, аял киши өзүн көтөрүп, мына мен болуп кеттим, мен көтөрүлүп кеттим, ана бара деген нерселерди айтышы, бул албетте бул корчулук, уят нерседен башка нерсе эмес. Аял киши качан болуп кетет, аял киши качан көтөрүлөт, ону подняться деп айтат го. Көтөрүлдү ана ошондого деп. Бул качан болот десеңиз, чындап күчтүү лидер баланы тарбиялап койгон учурда, чыныгы эркекти колмо кош койгон учурда, эне катары аялды көтөрүлдү деп эсептейбиз. Чындап көчөгө жылаңач болуп, эфирлерге жылаңач болуп, баягы атактуулуктун артынан кууп, көрсөтпөгөн көкүрөгүнөн баштап бардык жери ачылып, өзүн звезда сезип калган учурда бул шерменде болуп бүттү. Бул жерге кирип бүттү дейбиз. Аны көтөрүлүп кетти дебейбиз эч качан. Сигареттин тазасын чегип, машинанын карасын айдап калса, кыз бала көтөрүлгөн эмес. Айтайын дегеним, эркек кишинин ооматы менен ойношпош керек, и аялдыкы менен дагы. Эркек киши турмуштан ажыраса бойдок катары каралат, аял кишичи